Кейинги хадисте урматтуу мусулман туугандар, Зайд ибн Сабит деген сахаба. Зайд ибн Сабит деген пайгамбарыбыздын көрүнтүү молодежь, жаш сахабалардан болгон. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага хижрат кылып динди сактайын деп атайын динди жайылтамда көчүп келген. Ошол пайгамбарыбыз көчүп келгенде Зайд радиаллаху анху 11 жаштагы бала болгон. Жаш бала. 11 жаштагы бала. Элестетели, бүгүн бизде 11 жаштагы балдар канча класс? 4-5 класс бала. Бану Наджар урусунан болгон Зайд ибн Сахаби болду. Пайгамбарга келип, урлаштырып келип, "Я Расулуллах, муну зирек, акылдуу бала, байкасаңыз көрсөңүз" деген да. Курандан бир 17 тегерегинде бир 10 канча сүрө жаттаган сахаба болгон. Пайгамбарга бая Куранды окуп берет, жаш жигит, 10 жашта бала. Пайгамбар анын окуп берген жактырат, ичинен бая зээнин түшүнүп, бул баладан келечекте бир нерсе чыгат экен сезген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан пайгамбардын кызматына жүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ алдында айтып атат, катчысы катары жүргөн дейт, жазат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгенде күндөрү биринен Зейдти чакырат. О Зейд, мен жөөттөргө анча ишене бербейм деген. Ошон үчүн жөөттөрдүн жазган каттарына же мен айткан сөздөрүңө аларга анча ишене бербейм. Сен барга ошо иврит тилди бир аз үйрөнчү, тезирээк үйрөнсөң, ошон сен жазган каттарын сен окуп берчи мага деген. Урматтуу мусулман туугандар, бая Зейд жаш бала, жаш жигит иврит чочун тили, еврейлер тилин үйрөнгөнү киришет. Ошону алымдар айтат, ушунчалык Аллах Таала ошол адамга, ошол балага зээн бергендиктен, мүмкүнчүлүк бергендиктен тилди 17 түндө дейт да, 17 күндө эле үйрөнүп койгон. Жөөттөрдүн тилин 17 түндө бир пас ушунчалык үйрөнүп койгон. Бир айда убакыт кеткен. Биз бүгүн бир тил үйрөнүш үчүн жок дегенде кеминде жыл кетет, болбосо 2 жыл, андан да көп кетип калышы мүмкүн. Зейдке Аллах ушундай мүмкүнчүлүк берген. Зейд радиаллаху анху айтат. Кала байнама наби саллаллаху алейхи фи хайт бани наджар ала баглатин лаху. Күндөрүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бану Наджар урусунун багында барат деле качырдын үстүндө. Пайгамбардын качыры болгон. Качыр аттан кичине, эшектен чоңураак жаныбар да. Пайгамбар ушул качыр менен алып бактан өтүп барат деле дейт, багын ичинен. Ванахну мааху, биз анын жанында чогуу барат деле. Анан изхадат бихи факадат тулкияху. Кокустан эле баягы качыр үркүп кетип, чочуп кетти дейт. Пайгамбар үстүндө бараткан качыр чочуп кетти. Чочуп кетип, пайгамбарыбызды кокустан кулап коеюн, жерге кулап коеюн деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Вайда акбурун ситта ва хамсата арба". Зейд айтат: "Карасак эле ошол жерде 4-5-6 бир кабыр бар экен" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден бул кабыр ээлерин ким тааныйт деди. Бул кимдин кабыры деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады. Адамдардын бири: "Я Расулаллах, мен тааныйм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Фамата мата хаулай". Бул кабыр адамдын ээлери, кабырда жаткан адамдар 5-6 болар. Качан өлгөн ким билет деди. Дегенде: "Я Расулаллах, мату фил ишрак", ширк маалында, бая жахилият дöwрүндө өлгөн адамдар болчу булар. Аллага шерик кошуп жүргөн, исламдан алыс болгон адамдар болчу, я Расулаллах деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна хадил умма тубтала фи кубуриха". Чындыгында бул үммөт кабырында сыналат, азапталат деди. Бая адамдардын кабырда жаткан 5-6 азапталганынан качыр үркүп кетти, коркуп кетти. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап мындай деди: "Фалаула алла тадафану", эгерде мен силерди жакындарыңар жерге бербей коет деп коркпогонумда дейт. Силердин бербей коюңардан коркпогонумда Аллах Тааладан дуа кылып элем, мен уккан кабырдын азабын силерге да угузун дуа кылып элем. Ал деген урматтуу мусулман туугандар, мен дуа кылсам, Аллах силерге кабырда азапты угузганда, жакындарың апаңы жерге барып атканда кыжалатчылык менен коркуп берет элең. Сорго бериң да келбей калат эле дейт. Атаңды бериң келбей калат эле, бир тууганың бериң келбей калат эле, жакындарың бербейт элең. Кантип ошондой азап болуп аткан жерди уккандан кийин бересиң, бере албайт болчу дейт. Ошол азаптан угулбасын деп силерге Аллах Тааладан атайын дуа кылбан дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Сумма акбала алейна бивачхи", пайгамбарыбыз бизди карады, мындай деди: "Таавазу биллахи мин азабиннар". Аллах Тааладан тозоктун отунан коргоо сурагыл. Алу наузу биллахи мин азабиннар. Сахабалар барып аял тозоктун отунан Аллахтан коргоо сурайбыз dedi. Анан пайгамбар таавузу биллахи мин азабил кабри. Кабырдын азабынан Аллах Тааладан коргоо сурагыла dedi. Сахабалар Аллахтын азабынан кабырдын азабынан Аллах Тааладан коргоо сурайбыз dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таавузу биллахи минал фитан ма захара минха ва ма батан. Ачык жана жашыруу болгон ар кандай сыноо фитналардан коргоо сурагыла dedi. Демек, урматтуу мусулман туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнө. Бул дүйнө ар кандай фитналар боло берет. Ачык бар, жашыруун бар, бүгүн көрүп атпайбыз фитна. Көчөгө чыксаң бүт фитна, телефонду ачсаң фитна, азгырыктар деген сөз да. Бияк азгырат, тияк азгырат. Пайгамбар айтат, адам эртең менен үйүнөн чыкканда мусулман болуп чыгат, кечине кайтканда капыр болуп калат деген. Ыйманын арзыбаган дүйнөгө сатып берет.
кечинде чыккан болсо ыймандуу болуп чыгат, кеч таң атканда келсе кайра капыр болуп калат деген. Ыйманын арзыбаган дүйнөгө салып берет деген. Дагы башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, түндүн толкундарындай караңгы түндөй болуп келген ар кандай азгырык фитналардан эhtiyat болууга деген. Демек жашоо бүгүн фитна, бияка чыксаң азгырык, бияка чыксаң азгырык, ар кандай азгырыктар бар. Ошолордон Аллах Тааладан коргоо сура, Аллах өзү жеңилдик берет. Демек муслим адам эмне кылыш керек экен? Ар дайым, "Я Алла, мен ар кандай ачык жана жашыруун болгон, мен билген, билбеген фитналардан корго" деп сураш керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Таавазу биллахи мин фитнати даджал", даджалдын фитнасынан коргоо сурагыла dedi. Сахабалар: "Қалу наузу биллахи мин фитнати даджал", даджалдын фитнасынан коргоо сурайбыз dedi.